Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Ачык коомдун пикир айтышуу теледолбоору жана мен анын алып баруучусу Нурайым Шамырканова. Дебат бул жөн гана талашып тартышуу эмес. Дебат бул жаштардын критикалык жана аналитикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү үчүн эң негизги курал болуп эсептелет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул сезонубузда жакшы жаңылык бар. Кыргыз дебат коомчулугунун эң мыкты дебатёрлору бүгүн эң мыкты дебатчы намына ат салышмакчы. Анда эмесе бүгүнкү талкуунун командалары менен тааныштырсам. Өкмөт тарапта бүгүн Улан Жумамедин уулу жана Кожомкул уулу Бакай болмокчу. Ал эми оппозиция тарапта болсо Байкулов Эржан жана Азизова Акбермет. Канчалык мыйзам бузуу менен мыйзамдуулукту орнотууга болот? Канчалык биз мыйзам бузуу аркылуу адам укуктарын жана эркиндиктерин жылдыра алабыз? Анда эмесе бүгүнкү раундтун темасы жарандык баш ийбөөчүлүк актылары адам укуктарын жылдыруу үчүн акталганбы же акталган жокпу? Дебатчылардын сөзү кур болбош үчүн бүгүнкү талкуубузга эксперттер чакырылган. Алар менен тааныштырып өтсөм. Жаратман инновация коомдук фондунун жетекчиси Түлеев Расул жана активдүү дебатчы Жакшылык Айтбаев. Жана ошондой эле убакытты ченөө үчүн чакырылган таймкипер Караев Жээнбек. Анда эмесе дебаттык раундту баштасак. Бүгүнкү талкууну ачып берүү үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин каршылаш тарап жана ошондой эле менин коллегам, ошондой эле биздин урматтуу эксперттер. Биз бүгүнкү талкууда ушул адамдын укуктары боюнча талкуу кылабыз. Биз бүгүн адам укуктары жана эркиндиктерин коргоо үчүн жасалган баш ийбөөчүлүк акталган деп эсептейт деген темада бүгүн биз талкуу кылмакчыбыз. Негизи бүгүнкү биздин талкуубуз ошол баш ийбөөчүлүк, кээ бир ушу адамдардын укуктарына каршы мыйзамдарга болгон адамдар баш ийбей ошого каршы чыккандары жакшы экендигин биз жана ошол эффективдүү экендигин көрсөтүп беребиз. Негизи эле баарыбыз билебиз, мыйзам кабыл алып атканда же укуктарды кабыл алып аткан кезде биз баардыгыбыз жалпы референдум менен элдин жалпы добушу аркылуу биз бир укуктарды, бир системаны кабыл алабыз. Ал система бир адамбы, 100 адамбы, 1000 адамбы айырмасы жок. Баардыгына бирдей иштеген система болуш керек да. Ал эми ошол системанын ичинен кээ бир мыйзамдар же болбосо кээ бир ошол адамдардын баалуулуктары же демократиянын баалуулуктары дейбизби, ошол баалуулуктарды бузган мыйзамдар кээ бир учурларда адамдардын бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрүнө чекит коюп же чектеп коюшу мүмкүн да. Ал эми ошол учурда биздин жарандар, активдүү жашап аткан активдүү жарандарыбыз ошол мыйзамга каршы өзүнүн позициясын билдириш керек. Ошол позициясы аркылуу ошол өкмөткө жеткириш керек жана ошол нерсени алмаштырганга өзүнө ылайыктуу жана өзүнө туура келе турган, коомдун көйгөйлөрүн чече турган укуктук ченемдик мыйзамдарды кайра оңдоп чыгыш керек деген позицияны карманабыз. Эмне үчүн? Мисалы үчүн жашоодо негизи адамдарга азыр бизде система бар, укук бар, баардыгыбызга ошондой эркиндиктер берилген. Ошолордо жашоодо негизинен улам өзгөрүүлөр жүрүп аткан учурда, ар кандай реформалар болуп аткан учурда кес-кесте ошолорго каршы келген бир мыйзамдар кабыл алынып калышы мүмкүн. Бирок, урматтуу достор, кес-кес учурда анын баардыгын адамдардын болуп аткан ичиндеги майда процесстерди көрбөй, кээ бир учурларда майда процесстерди эске албай башкача бир мыйзамдар кабыл алынып калышы мүмкүн. Кээ бир ошол учурда бир балдардын укугуна шек келтирип калышы мүмкүн, эркиндиктерине, же болбосо карылардыкына же жаштардыкына ар кандай. Ошол учурда ошол укугуна же ар бирине шек келтириппи же укугун эркиндиктерин чектеп аткан бир мыйзам жазылып калган болсо, ошол учурда алар чыгып аны айтып бериш керек. Мисал үчүн карап көрөлү, бизге чейин Европа мамлекеттерде дейбизби, Америка дейбизби, бардык жакта ушундай бир көп ушундай бир кырдаалдар болгон буга чейин. Мисал үчүн Мартин Лютер Кинг деген адамдардын учурларында жанагы каралар менен актардын учурларында бир ушундай бир каршылаштардын аркасынан бул каралар ошондой өздөрүнүн чыккан эмоциясы менен ошолордун өзүнүн бүгүнкү күндөгү тең укуктуулугун коргоосу менен ошого каршы иш аракет аркылуу биз алар бүгүнкү күндөгү өзүнүн бакубаттуулугуна жете алды. Демек бул практика, бул нерселер буга чейин баардык мамлекеттерде колдонуп келген. Ал эми азыркы учурда дагы ар бир адам өзүнүн укугун, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн коргоого дагы укугу бар. Коргоого укугу бар, достор. Анткени ар бир адам эгерде ошону басмырлап аткан болсо, ар бир адам ошол кезде кандайдыр бир коркунуч туудуруп аткан болсо, ошол аркылуу айтып чыкканга, ошол аркылуу өзүнүн поступкалары, кыймыл аракеттери боюнча ошону билдирүүгө укугу бар. Бир
мисал айтып кетели, же болбосо макал десек болот. Ооруну жашырсаң, өлүм ашкере калат деген нерсе бар достор. Эгерде биз ошол бүгүнкү күндө эркиндиктерди чектеп аткан бир мыйзамдар жөнүндө биз жашыра берсек, жаап жашыра берсек, алар жөнүндө айтпай турган болсок, ал нерсе чоң бир коркунучтарга алып келиши мүмкүн. Жок достор, бүгүнкү күндө ошонун баарын айтыш керек, бүгүнкү күндө ошонун баарын билгизиш керек. Жанагы дагы бир жакшы сөз бар го элибизде. Бала ыйлабаса, анын курсагы ач экенин билбейсиң деген сыяктуу. Эгерде качан биздин жарандык коом, биздин активдүү жашоочулар качан ошол эркиндиктерин чектеп аткандыгы жөнүндө бийликке же болбосо жогорку мыйзам чыгаруу органдарына көрсөтүп турбаса, ал учурда ал нерселер кандайдыр бир ушундай терс таасирин тийгизип аткандыгы жөнүндө коомго бир нерсе болбойт. Мисалга алып карап көрөлү да. 2005-2010 жылдагы биздеги ар кандай коркунучтуу төңкөрүштөр болду да. Мисалга алып. Бирок ал нерселер жакшы нерсеге алып келди да. Же коомду өзгөрттү. Демек бул практика бүгүнкү күндө колдонулуп келген, бул практика бүгүнкү күндө ошол нерсеге ишке ашып атат да. Ошон үчүн достор, качан адамдар бир нерсени кылып баштаганда, качан адамдар көбүрөөк чогулган жерде ошол позициясын билдирсе, демек бул актуалдуулугун көрсөтүп, бул нерсе аркылуу биз жакшы жыйынтыктарга жетип келатабыз жана жете алабыз деген ишеничтемин. Чоң рахмат. Азыр болсо мен биздин төгүндөчү тараптын каршылаш суроолоруна даярмын. Бакай мырза, речиңизде мындай азчылык жана көпчүлүк туурасында болуп өттү да. Негизи азчылык, мисал үчүн укуктары, эркиндиктери чектелип жаткан учурда кандайдыр бир ушундай радикалдык жолдорго, баш ийбөөчүлүк жолдорго баруудан башка бир мыйзамдуу жолдорду тандаса болбойбу? Ошол мыйзамдуу жолдор барбы? Эгерде бар болсо көрсөтүп бере аласызбы? Мыйзамдуу жолдор деп айтканыңызга караганда, бул мындай нерселер болушу мүмкүн да. Мисал үчүн саясий партиялардын түзүлүү максаты бул ошол кандайдыр бир сфераны, кандайдыр бир ошол жарандык коомдун бир бөлүгүнүн кызыкчылыгын коргоо, же болбосо ошол мыйзамдуу жолдор, же болбосо аткаруу бийлиги аркылуу ошол нерсени жеткирүү, же болбосо арыз жазуу жана ошол сыяктуу нерселер да. Бирок бул нерселер кандайдыр бир коомдогу ошол нерсенин актуалдуулугун бүгүнкү күндө көрсөтүп бере албай атат да. Эгер сен аны арыз жазган болсоң, ошол нерсе жөнүндө сен өзүңдүн арызыңды бир жака менин укугум жөнүндө жаза турган болсоң, ал нерсени анчалык деле актуалдуу түрдө караган учурлар аз кездешет да. Ал эми биздин практикада, биздин Европа мамлекеттеринде, бул нерсе Кыргызстанда дагы өзүбүздүн мамлекетибизде болуп атат. Бул нерсе сыяктуу жандай эл чогулуп, ошол нерсенин туура эмес экендигин көрсөтүп, ошонун актуалдуулугун көрсөткөндө гана бул маселе эрте чечилет, тезинен. Ал эми арыздануу аркылуу бул аябай көп убакытта созулуп жана кез-кез учурларда каралбай калып атат. Ошон үчүн биз эффективдүүлүгү жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Макул, эми кийинки суроо, сиздин максатыңыз ошол учурда азчылыктын укугун тебеленип жаткандыгын, эркиндиги тебеленип жаткандыгын башкаларга көрсөтүү болот да. Эгерде сиз кандайдыр бир каршылык көрсөтүү, же болбосо пикетке, митингке чыгуу жолдору менен ошол нерсени жеткирем десеңиз, ал учурда элдин жалпы коомчулукка айтам деп атпайсызбы? Коомчулуктун фокусу дал ошол сиздин пикетиңизге, сиздин терс көз караштарыңызга багытталып калат дагы, сиздин максатыңызга жетүү канчалык деңгээлде ишке ашат? Мисалы үчүн сиздин максатыңыз ошо эркиндикти же болбосо укукту тебеленип жаткандыгын көрсөтүү болгон да. Ошол азыр фокус деп атпайсызбы? Ошол канчалык деңгээлде ошол актуалдуулугун көрсөткөндөн кийин канчалык деңгээлде ишке ашат депчи. Мисалы үчүн эгерде биздин практикада болуп аткан нерсе, азыркы учурда болуп аткан нерселердин дагы бир мисал келтире турган болсок, качан биз ошону акырындык менен, эмоциясы жок, акырындык менен көрсөтүп аткан учурда, буга мисалы үчүн массалык маалымат каражаттарын карап көрсөңүз, Эржан мырза, качан жөнөкөй нерселерди коом жакшы кабыл албайт да. Качан ошол жерде хаос болуп, же болбосо кандайдыр бир коркунучтуу нерселер пайда болуп, эл көбөйгөн жерде, мисалы үчүн 2000 киши көбөйдү, ушундай деген нерселер, бул элдин баары ошону бат кабыл алат да. Элдин баары же болбосо массалык маалымат каражаттарынан ошону көрсөтүшөт, ушул нерсе көбүрөөк эффект берет да. Эгерде канчалык бийликке болгон сындар көбөйүп, же болбосо ошон жанагы 10 000 кишинин эгерде добушун топтосоң, мыйзам киргизгенге мүмкүнчүлүк бар деген нерселер сыяктуу азыркы мыйзамдарыбыз бар да. Ошол сыяктуу нерселер аркылуу биз элдин топтоо менен элге ошол нерсенин фокусу жеткирүү аркылуу биз ошол нерсени бийликке тезирээк жеткире алабыз жана ошол эффективдүү болот деген жолду сунуштап атабыз. Терең рахмат. Чоң рахмат. Карама каршы оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөчү тараптын башчысына берилет. Саламатсыңарбы урматтуу дебат сүйүүчүлөрү, биздин телегөрүүчүлөр жана биздин каршылаштар жана урматтуу эксперттер. Бүгүн бизге өтө актуалдуу нукта берилген. Ал нукта мындайча айтылмакчы. Эркиндик үчүн же болбосо адам укуктары тебеленип жатканда биз баш ийбей мыйзамдарды бузуп радикалдуу жолдорго барган учурда бул ушул акт
факттар акталыш керек деп айтып жатат да биздин каршылаштар. Бирок бул учурлар акталбашы керек. Аны төмөнкү сөздөр менен далилдеп кетем. Бизде бүгүн ырастоочу тарап эмнелерди айтып жатат бизге? Бизге айтып атат алар. Баш ийбей кылсак, баш ийбей барып биз деген проблемаларды аныктайбыз дейт да, коомдо болуп жаткан. Же болбосо определенный бир баалуулуктар бар дейт да, ошол баалуулуктардын баарын биз деген сакташыбыз керек. Бул баалуулуктар адамдардын укугун коргоо, же болбосо ар бир адамдын укугу сакталганы бул баалуулук экен да, демократиянын баалуулуктары. Бирок бул баалуулуктар чектен чыгып кетпеш керек да, ошо баалуулуктарды сакташ үчүнчү. Мисалы үчүн демократияны ала турган болсок деле, демократия деп коюп эле биз деген барып революция уюштуруп же болбосо радикал жолдорго бара берген бул туура эмес нерсе да. Эң негизгиси бул деген демократия деле рамка менен чектелген да, мыйзамдар менен чектелген. Ошол мыйзамдуу түрдө жүрүш керек. Сен кааласаң дагы, сен каалабасаң дагы мыйзамдуу түрдө жүргөнү туура деп эсептейбиз. Мартин Лютер Кинг Америкада чоң бир революция баштаган, бирок жыйынтыгы жакшы болду. Бул тарыхта колдонулуп келген метод экен, бул колдоно берели дейт да. Бирок азыркы учур менен салыштырсак туура болот да. Эми Мартин Лютер Кингди карасак, ошол учурда чын эле адамдар кысылып аткан да. Ал учурга туура келген нерсе болчу бул. Бирок азыркы учурга бул туура келбей турган нерсе. Бизде азыр документация ушундай нерселер өнүккөн. Анан дагы Мартин Лютер Кинг өтө кыйын лидер болгон да. Бирок азыр ошондой лидерлер бар, ошондой бир радикалдуу жолго барганда Мартин Лютер Кинг болуп ошол адамдардын баарын контролдун ичинде калтыра алган адамдар барбы? Жок, ишенич жок адамдарга. Анан кийин эң негизгиси бул конституция деген, бул деген ар бир адам үчүн каралып отурбайт да. Конституция бул жалпы коом үчүн алынат. Анан жалпы коомдо эң негизги биздин приоритетибиз жалпы коом болуш керек. Анын ичинде эки адам каршы көргөзүп чыкса, менин укугум бузулуп атат деп. Ал адамдарды биз деген ошондо биз каршылык көргөзүп радикал жолго баратса, биз макул сен туура айттың деп аны актап койсок, анда эртең дагы бирөө чыгат. Анткени биз ар бир адамды эле ар бир адамга эле жакшы нерсе кыла албайбыз да, туура? Ар бир адам кызыкчылыгы ар башка да. Ошон үчүн бардыгын мындай толук коомду коом катары караш керек да. Анан кийин бул деген өтө жаман көрүнүш, радикалдуу жолго барган. Бул деген мунун себеби адамдардын эң негизги максаты бул укугу бузулуп жатат, ошого барыш үчүн алар ушундай радикал жол тандап атат. Бул деген анархияга алып келиши мүмкүн да. Ал кандай жол менен алып барат? Эгер мына мен айтып кеткендей эле бир адам укугу бузулуп ал барса аны актап койсок, дагы эртең экинчиси чыгат да, анан үчүнчүсү чыгат. Ошентип бул анархияга алып келет да, толук баш ийбөөчүлүккө алып келет. Анда бул мамлекеттин дестабилизациясына алып келет. Бул бизге кереги жок. Анткени биз эртең ошол чыккан кичинекей революция эмне болуп кетерин айта албайбыз да, туурабы? Эртең ал балким граждандык согушка айланып кетет. Ошон үчүн биз эртерээк алдын алышыбыз керек андай нерселерден. Анан кийин зордук, зомбулуктун айынан, например, магазиндер тоноп кетишсе, туурабы? Же болбосо ачарчылыкка барса, биз ошого фокус болуп катты, эң негизги проблема аныкталбай калат. Бул проблеманы чечүүчү, көргөзүүчү эң негизги индикатор деп айткан бул туура эмес нерсе. Анан кийин закон деген ар бир адамга эле жагы бербейт да, конституция ар бир адамга жагы бербейт. Ошон үчүн биз коомду толугу менен карашыбыз керек. Мисалы үчүн менин укугум бузулуп атса, мен укук коргоочу органдарга барсам болот. Андай органдар бар, легитимдүү түрдө. Эгер демократияда жашап жаткандан кийин ар бир нерсе мыйзамдын алдында болуш керек. Мыйзамдын алдында болуп жатканда бизге мыйзамдуу түрдө бизге укук берип атабы? Биз эгер укугубуз жетпесе, биз мыйзамдуу түрдө ошо кайрылышыбыз керек, бизге укук бергилечи деп. Бул азыркы коомдун көрүнүшү да, туура нерсе, азыркыга туура келген нерсе. Закон деген эң негизгиси, конституция бул коом үчүн түзүлөт, бир-эки адамдын кызыкчылыгы үчүн түзүлбөгөн нерсе. Рахмат. Каршылаш тараптан кайчылаш суроолоруна даярмын. Чоң рахмат. Акбермет, азыркы сиз айтып аткан нерселер боюнча сиз айтып жатпайсызбы, азыркы учурда мыйзамдуу жол менен эле ошол кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизсе болот депчи. Биз бүгүнкү күндө укук деген нерсе бар, мыйзам деген нерсе бар. Ошол укуктар, ошол мыйзам укукту тебелеп койгонун учуратып атабыз да. Эми ошол мыйзамды өзгөртүү үчүн болгон бүгүнкү күндө карапайым калктын же болбосо бир айылга турган болсок, ошол жактын арызы, ошол жалпы ошол бир мыйзамды өзгөртө алабы? Мисалы үчүн 10 адам эгерде ошону жазса, ошол мыйзамды өзгөртө алабы? Бул кагаз иш менен эле, кагаз менен келген иштер бар эле, бул каралбайт деп эле. Биз кагаздарды карабайбыз, биз только революция кылгандарды карайбыз деп эле, ошолордун эле ишин караган. Бул
туура эмес да, моралдуу нерсе. Анан дагы мисалы үчүн 10 киши адам чыгып атса, 10 киши менин укугумду карап койгула деп. Бирок ар жакта 100 кишинин укугун бузуп атышат да, например, чыгып жол жаап салышты да, биздин укугубузду карагыла деп, элге көргөзүш үчүнчү проблеманы. А бирок ар жакта 100 адамдын укугу бузулуп атат да, бул дагы моралдуу нерсе. Мына эгер ошол 2 адам мени проблемасын көргөзүп жатса, бирок ар жакта 100 адам дагы анда меникин да көргүлө деп, алар да радикалдуу жолго барса, бул көрдүңөр жанакы эле анархияга алып келип атат, биз жогоруда айтып кеткен. Бирок ар бир жада калса бир адамдын да кызыкчылыгын коргош керек, мыйзам. Бардык адамдар. Корголуш керек, бирок корголбой жатса, эгер легитимдүү жолго барыш керек. Чоң рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз ырастоочу тараптын мүчөсүнө берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу телекөрүүчүлөр жана бүгүнкү студиянын коноктору. Бүгүнкү күндө абдан сонун теманын үстүнө талкуу болуп жатат. Бүгүнкү күндө биз ырастоочу тарап эмнени сунуштап жатат? Эгерде адамдын укугу бузулуп жатса, сен үйүңдө отурба, эшикке чык дагы өзүңдүн укугуңду корго деген нерсени айтып жатабыз да. Ал эми оппозиция тарап айтат, жок үйүңдө отура бер, аны өкмөт чечип коет дейт. Бүгүнкү күндө биз Кыргызстанда калсак, албетте өкмөткө биз бийликке ишенишибиз керек, бирок кандай гана коом болбосун, кээ бир учурларда ошол бийлик алсыз болуп калышы мүмкүн да. Бүгүнкү күндө биздин ырастоочу тараптын сунуштап жаткан нерсеси ар бир адам өзүнүн укугун коргоого укуктуу деген нерсени айтып жатабыз да. Эми бул дүйнөдөгү негизги баалуулук эмне деген суроого жооп берсек, дүйнөдөгү негизги баалуулук бул жашоо да. А эми ошол адам татыктуу жакшы жашош үчүн эмне керек? Ага укуктар жана эркиндиктер берилиш керек да. Ошол себептен бүгүнкү күндө адам укуктары жана эркиндиктери биринчи орунда турат да. Эми ошол адам укуктары жана эркиндиктери бузулган учурда аны биз ошол укуктарды канчалык тезирээк жана эффективдүүрөөк ошонун кайра ордуна келүүгө биз аракет жасашыбыз керек. Эми бүгүнкү күндө биз айтып жатабыз, ошол эффективдүү жол ошол мыйзамга баш ийбөөчүлүк жол аркылуу биз эффективдүүрөөк адам укуктарын коргой алабыз деген нерсе да. Мисалы менин тарапташым айтып кетти да, Мартин Лютер Кинг жөнүндөчү. Ал учурда кандай болгон? Ал учурда ошол кара адамдарды абдан басмырлап, мисалы ошол эле кафелерде, же болбосо троллейбустарда жүрүүгө тыюу салган да. Мына ошол учурда алар эмне кылган? Алар ошол мыйзамга баш ийбей кафелерге отуруп алган, троллейбус ичине кирип отуруп алган да. Ошондо мамлекет ойлогон, демек алар дагы адамдар экен деп, ошондо мамлекетке ой келген да, урматтуу сот. Ал эми бүгүнкү күндө биздин каршылаштар айтып жатат да, бул азыркы учурда башка заман, азыркы учурда ошол документация деген түшүнүк бар деп. Бирок бүгүнкү күндө негизги көйгөй ошол документация болуп жатат, урматтуу сот. Мисалы жөнөкөй эле паспорт же болбосо жөнөкөй эле бир нерсе документ керек болсо, ал канча деген күн күтүшүң керек, канча деген убактың кетет. Бүгүнкү күндө ошол көйгөй болуп жатат, урматтуу сот. Ал эми адам укуктарын биз ошон очередке тургузуп койгого болбойт. Адам укуктары деген өтө маанилүү да. Сен бир адам укугу бузулуп жатса, сен 10 күндөн кийин кел, 20 күндөн кийин кайра адам укугун беребиз деген нерсе түшүнүк болбойт, урматтуу сот. Эгерде адам укугу бүгүн бузулса, бүгүн келип ошону оңдошубуз керек да. Ал эми мамлекет деген бул ошол коомдогу бардык жакты карап туруш керек. Бирок ошол мамлекеттеги отурган адамдар ошол коомдогу болуп жаткан бардык нерселерди биле бербейт да. Мисалы кандайдыр бир айылда эмне болуп жаткандыгын, же болбосо кичинекей бир жерде эмне болуп жатканын билбейт да. Мисалы бир жерде ошол отургуч сынып калса, ал отургучтун сынык экендигин көргөзүш керек да. Ошол отургучтун сынык экенин көргөндөн кийин гана ошол бийлик адамдар келип ошол отургучту оңдойт да. Бүгүн нерсе биз эмне деп жатабыз? Ошол эң биринчи нерсе ошол бийликтеги адамдарга ошол отургуч бузулуп калды деген нерсени жеткирүү деген нерсени айтып жатабыз да. Камакта отурган адамдар өзүнүн эмесине жашоо абалына макул эмес болсо, алар ошол ачарчылык жарыялайт да. Же болбосо кандайдыр бир укуктар бузулуп жатса, ошол жердеги иштеп жаткан милиция кызматкерлери же ошо адамдар алардын укуктарын бузуп жатса, алар ошо ачарчылык кылып, аларга мамлекетке өзүнүн белгисин берет да. Демек ошол мамлекет ошону билгенден кийин гана ошол көйгөйдү чече баштайт да. Эми жөнөкөй мисалы аналогия айтып өтсөк, эгерде менин башым ооруса, мен дары ичем да. Мен эгерде качан гана башым ооруса, анан дары ичем да, мен жөн жок күн сайын эле дары иче бербейм да. А эми ошол баш ооругандыгын ошо билдириш
билдире турган негизги күч бул бүгүнкү күндө ошол жарандык баш ийбөөчүлүк актылар болуп эсептелет деген нерсени айтып кетмекчимин да. Эми урматтуу биздин телекөрүүчүлөр мындай деген нерсени айтмакчымын да. Адам деген ошол укуктарын ар бир мүнөт сайын, секунд сайын коргоо укуктуу. Аны биз эч качан сен күтүп тур деп, же болбосо 10 күндөн кийин кел, андан кийин кайра сага укук беребиз деген нерселер болбойт урматтуу. Ошол себептен биз эң эле эффективдүү жана тезирээк оңдой турган жолдор менен адамдардын укуктарын ар бир мүнөт сайын коргоп турушубуз керек. Чоң рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөчү тараптын мүчөсүнө берилет. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин каршылаштар жана менин тарапташым, урматтуу бүгүнкү оюндун эксперттери. Бүгүнкү талкуу абдан жакшы деңгээлде өтүп жатат жана ырастоочу тарапка ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кубан мырзанын речинде кандай сөздөр айтылып өттү? Эгерде сенин укугуң тебеленип атса, эркиндигиң тебеленип атса, анда үйдө жатпа дейт. Эшикке чык дейт. Кыйкыр, пикетке чык, митинг кыл дейт да. Сенин столуң сынып калса, же болбосо остановкада бир отургуч сынып калса, аны сен барып алып, айыл өкмөткө барып алып, моякты карагыла, чыкпайсыңарбы, эл журт келгиле, ошол жакта оңдоп коелу дейт. Көрдүңөрбү? Бул жол эмнеге алып барат, урматтуу эксперттер жана биздин телекөрүүчүлөр? Бул жол таптакыр туура эмес. Сен ошол жерди барып сүрөткө тарт, же болбосо арыз жаз, ушундай көчөдө, ушундай баланча отургуч сынып калыптыр, оңдоп коесуңар деп. Эгерде такыр болбой калса, анда жалпы ошол көчөнүн адамдарын чогултуп туруп, топтук арыз жазып киргизсең болот. Бул мыйзамдуу жол катары ошол нерсе практикада колдонулушу керек. Эгерде Кубан мырзалардын айтып жаткан нерсесин бүгүнкү күндө биз практикада колдоно баштасак, эмнеге алып келет деген суроо туулат. Бир, бул жаман үлгү. Түшүндүрүп берейин. Эмне үчүн жаман үлгү? Мисал үчүн, мейли мен жатакана биринчи жолу, эң биринчи жатакана ачылган дейли да. Ошол жакта адамдар жашап жүргөн. Ал жака түнкү саат 12ден кийин киргенге болбойт. Бир күнү мен 12ден 5 мүнөт өткөндө келдим. Ал жерде бир вахтер отурат. Мен ага жалдырадым. Мени киргизип койгулачы, Мени киргизип коюшту. Эмне болот? Эртең Кубан келет. 12ден 15 мүнөт өткөндө келет. Алда кирип кетет. Эртең бүрсү күнү Акбермет келет, 20 мүнөт өткөндөн кийин алда кирип кетет. Демек, бул үлгү боло баштайт кийинки нерсеге. Бүгүн Кубан менен Бакай чыгат, биздин укугубуз себеленип атат, эркиндигибиз себеленип атат, урматтуу бийлик бизди көрүп койгулачы, бизди угуп койгулачы деп эртең чыга баштайт. Анан аны көрүп Акбермет отура албайт да. Бул деген ошо мыйзамдуу жол менен барайын деп атса, бул жакта экинчи тарап мыйзамсыз жол менен эффективдүү экендигин көргөзүүгө аракет кылып жатат. Демек, бул жерде жаман үлгү деген нерсе келип чыгат. Кийинки нерсе, урматтуу эксперттер, эмне үчүн мисал үчүн спорттук таймаштарда, мелдештерде, олимпиадаларда Кубан менен Бакай боксташып же күрөшүп атып, бирөө утулуп калса, адилетсиз түрдө мен Кубанга жеңиш берип койсом, Бакай келип туруп мени перчаткасы менен чаап салбайт же мени дагы бардык судьяларды барып тепкилеп салбайт. Эмнеге айтпайт? Анткени ал жерде дагы мыйзамдуу жол бар. Ал анткени 2 айдан кийин, 3 айдан кийин ошол сотторго кайрылат, ошол судьяларга кайрылат, ошол жерде көзөмөлдөгөн адамдарга кайрылат, уюштуруучуларга кайрылат. Демек, ал жолду билет. Эгерде Бакай келип мени чаап салса, анда булар айтып аткан ошол баш ийбөөчүлүк жол болмок да. Демек, мыйзамдарга, рамкаларга баш ийген бул эффективдүүрөөк болот жана ал нерсе жакшы үлгү катары кийинки муунга таасирин тийгизет деген нерсе келип чыгат. Кийинки нерсе, биз дал ушул тармакта дагы бир аналогия киргизем да. Мектеп формасы эмне үчүн киргизилген жана бүгүнкү күндө эмне үчүн мектепте көпчүлүк окуучулар мектеп формасын кийишет да? Эмнеге кийишет? Анткени ал жерде бардыгына коюлган рамка бар ки деп. Бирок Акбермет бар, мен бармын да, кээде форма кийгим келбейт, мен джинсы кийгим келет. Анан мен баштайм да, эмнеге мен джинсы кийбешим керек, мен джинсы кийейин депчи. Анан джинсы кийгенди мен макул, силердин джинсы кийгениңерди кабыл алдым деп мектеп директору катары мунукун кабыл алып койсом, эртең эксперттерден же силерден бирөөңөр чыгасыңар да, эмнеге менин укугумда каралбашы керек деп. Демек, мунун баардыгы артынан келе турган үлгүлөрдү алып келе тургандыгы көрүнүп жатат. Андан кийинки нерсе, мыйзамдуу жолдорду булар көрсөтө алган жок. Биз мыйзамдуу жолдорду айта алабыз бүгүнкү күндө. Марштарга чыккыла, эгерде таптакыр укуңар тебеленип жатса, анда бир уюмдар бар, мисалы үчүн аялдардын укугун коргоон уюмдар бар. Сиз эртең туруп көпчүлүккө баш ийбей, азчылык болуп туруп чыгып алсаңыз, анда көпчүлүктүн баалуулугуна шек келтирген болосуз. Эмне үчүн бүгүнкү күндө өкмөт тарап мыйзамдарды эмне үчүн конституцияны алалы да? Конституция деген сизге, мага же башка ар бирөөнүн кызыкчылыгын карап түзүлбөйт. Анткени кызыкчылык деген ар башка, урматтуу эксперттер, урматтуу
теле көрүүчүлөр. Анткени мага жаккан нерсе Ак Берметке жакпайт, сизге жаккан нерсе башка бирөөгө жакпайт деген нерсе. Демек конституциянын бардыгы жалпы коомду алып туруп 65% же 70% билбейм, көпчүлүккө карап туруп гана чыгарылат. Анын натыйжасында ар жактагы 10% ошол көпчүлүккө баш ийиши керек. Эгерде таптакыр ал укугу тебеленип жаткан болсо, анда мыйзамдуу жолдор менен арыз жазсын, же болбосо марштарга чыксын, башка оюндарга кирсин, өзүнүн укугун ошондой жолдор менен билгизсе болот. Чоң рахмат. Бүгүнкү талкууну ачып берүү үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Ыраазычылык билдирем, биздин оппозиция тарапка, каршылаш тараптарга ыраазычылык билдирем. Эми биз бүгүнкү оюнда, биз эмне жөнүндө сөз кылдык. Биздин Эржан мырзабыз чыгып айтып атат да, эгерде жатаканага 15 мүнөт кечигип кирип, уруксат сурап кирип, укугуңду коргоп кирсең, анан кийин эртеси күнү 20 мүнөт кечигип кирип, дагы бирөө кирет депчи. Бул нерсе уланып берет деп атат да. Урматтуу достор, биз бүгүн мындай майда нерселер эмес. Биз бүгүн эгерде ошо жатаканада саат 12-ге чейин кир деген мыйзам болсо, бул баардыгына бирдей. Демек, качан ошол укукту сен ошол бирөөгө 12-ге чейин киргизип, ал эми сен баарын 12-ге чейин киргиле деп, бирок ошол Кубан деген баланы 11-де кел, же сен 10-до кел деп кыстап аткан болсо, ошондой бир ситуация болуп аткан болсо, жок, биз тең укуктуубуз. Биз баардыгыбыз бирдейбиз деп чыгыш керек. Антип жатпаш керек үйүндө. Анткени башкалардын укугун бузбай, бир адамдын укугун бузуп атат. Ошол учурда биз өзүнүн речин алдыга чыгарыш керек. То есть ал эч кимден коркпой, ошону позициясын билдириш керек деген нерсени айтып атабыз, урматтуу достор. Ал эми бүгүн биз укук деген нерсени эң жогорку деңгээлге койдук. Эң биринчи жогорку. Азыр альтернативаны миним сунушат да. Мындай альтернатива бар дейт. Чтоб документтештирип бересиң, документтердин аркасында сен ошол өзүңдүн укугуңду коргой аласың дейт да. Бирок урматтуу достор, бүгүнкү күндөгү актуалдуулук жана эффективдүүлүк жөнүндө ойнодук биз. Ал ошондой эле Махатма Ганди жана башка ошондой каралар менен, негрлер менен актардын ортосунда болгон нерселерди, ошондой эле 2005-жылы, 2010-жылы болгон революциялар бизге ошол укугубузду коргоо менен жакшы жолго алып келгендигин жөнүндө көрсөтүп атабыз. Ал эми тарых, урматтуу достор, тарых дайыма бизди окутуп келген. Тарыхтагы нерселер көбүнчө азыркы учурда да кайталанат, кайталана бермекчи. Ошон үчүн биз тарыхтан болгон нерселерди эффективдүүлүгүн көрүп, бүгүнкү күндөгү актуалдуу нерселерди биринчи чыгарып, ошол аркылуу адамдардын укугун коргосок, азчылыктын дагы, көпчүлүктүн дагы баардык, көпчүлүк менен тең биргеликте азчылыктын дагы укугун коргой алабыз деп атабыз. Ошону менен биздин позициябыз туура эле болду деп эсептейм. Ал эми биздин каршылаштарыбызга, эксперттерибизге жана телекөрүүчүлөрүбүзгө чоң ыраазычылык. Жыйынтыктоочу сөзүн сүйлөө үчүн сөз төгүндөчү тараптын башчысына берилет. Саламатсыңарбы кайрадан. Анализдик речимди баштасам, бизге бүгүн биздин ырастоочу тарап бизге эффективдүүлүк жөнүндө айтып жатат да. Анан бул эффективдүү экен, анткени бул бат экен да. Бирок ошол убакытка карап эле биз ушуга жол берип коюшубуз керекпи? Бизге аныктап бербей жатат, далилдеп бербей жатат. Анте албайбыз, анткени мисалы үчүн анда биз ушуга уруксат берип койсок баш ийбөөчүлүккө, анда революциялар очередке туруш керек болуп калат да, баш ийбөөчүлүктөрчү. Сен бүгүн революция кыл, менин укугум бузулат да, мен эртең кылайын. Ошол эле очередь кайра болот да. Бул эффективдүү жол эмес. Анткени биз айтып жаткандай, кайра эле баягы баш ийбөөчүлүктөрдүн саны көбөйүп кетет, көбөйүп отуруп, анан кийин бул мамлекеттин ичинде, коомдун ичиндеги чоң бир хаос калып келет да. Бул чоң, эгер көпчүлүк мамлекетке баш ийбей баштаса, бул анархияга алып келет. Бул анархия мамлекеттин дестабилизацияга алып келет деп биз жогоруда айтып өттүк. Анан кийин биздин бүгүн ырастоочу тарап өтө чыдамсыз экен да. Ошол убакытка эле аябай такалып туруп алышты. Жок, биз күтө албайбыз, биздин укугубуз азыр сакталып калыш керек, биз аз көргөзө калышыбыз керек депчи. Бирок булар ошонун келип чыккан последствияларын ойлонбой жатышат да. Анткени ал жерде жаман, ошол үлгүнүн жаман болгонун көргөзүп бербей атышат да. Ошол үлгү башка адамдар көрүнүш башка адамдарга жаман үлгү болуп, бул кандайдыр бир хаоска алып келерин түшүнбөй жатышат. Анан биз айтып кеттик да, ар бир адамдын кызыкчылыгы ар башка депчи. Ар бир адам ар кандай нерсени каалайт. Баалуулуктар ар кандай адам үчүн ар башка. Биз ошолордун ар бирин ойлоп эле, ар бирин ойлоп отуруп, баарына сен революция кыла бер, сен да кыла бер деп уруксат берерсек, бул ошол баягы эле дестабилизацияга алып келет да. Анткени бул закон түзүлүп жатканда, конституция түзүлүп жатканда, бул коом үчүн түзүлөт. Бул көпчүлүк үчүн түзүлөт.
Анан биз бирөөнө уруксат берип коюу менен ал ошого бирөөнө уруксат бергенде ал барып 100 адамдын укугун бузушу мүмкүн да. Ошон үчүн биз көпчүлүктү дайыма ойлошубуз керек. Жанагы ошол укукту бузуп жаткан же болбосо жарандык баш ийбестүүлүккө барып жаткан адам дагы ал дагы көпчүлүктү ойлош керек да. Ал дагы көпчүлүктү ойлош үчүн эгоист болбой туруп ал легитимдүү түрдө арыз жазыш керек же болбосо мыйзамдуу түрдө ошол өзүнүн кызыкчылыгын каалоосун көргөзүш керек да. Бул биздин заманга туура келет да. Биздин ырастоочу тарап тарых деле айтып жатат да. Бул ооба биз тарыхтан сабак алып окуйбуз, бирок заман өзгөрөт, биз тарыхты карап эле жашай бербешибиз керек да. Заман өзгөрөт. Ал кезде чын эле укуктардын баары конституцияда жазылган эмес да. Например, Мартин Лютер Кингдин убагындачы каралардын укуктары каралган эмес. Бирок азыр болсо ар бир адамдын ошол обществонун, коомдун полный көпчүлүктүн укуктары каралып конституцияда жазылган. Анан кийин эң негизгиси биздин айтып өткөн негизги нукталар бул биз бир нерсени оңдойбуз деп бир адамдын кичинекей нерсенин айыктырабыз деп биз бүт нерсени бузуп салбашыбыз керек да. Бир чоң нерсени бузган бул туура эмес. Анткени закон бул бардык адамга, конституция болобу коом үчүн түзүлөт, бардык адам үчүн бирдей иштейт. Сага жакпайбы же сенин кызыкчылыгың көпчүлүктөн башкача болуп турабы, анда сен легитимдүү жолго бар. Бул биздин азыркы заман. Буга биз каршы чыкканыбыз да туура эмес. Анткени биз бул ушул тынч заманыбызды дагы жоготуп алышыбыз мүмкүн башка радикалдуу жолдорго барсак. Рахмат. Биздин дебатыбыз аябай актуалдуу темага өттү. Менимче ушул жарандык акциялар жана ошондой эле жарандык баш ийбөстүк бул өтө деле начар эмес. Анткени кээ бир учурда бул чын эле эң эффективдүү жол катары колдонсо болот. Бирок эле мыйзамды биз баарыбыз сыйлашыбыз керек биринчиден. Экинчиден ушул мыйзамдуу жолду биринчиден биз табышыбыз керек да. Анан кийин ушул суроону бергенде туура суроону берди. Кандайдыр бир мыйзамдуу жолдор барбы деп дегенде ушул өкмөт тарабы тилекке каршы андай жолдорду айтып бере алган эмес. Бирок андай жолдор чыныгы эле бар. Аны болсо сиздер жакшы билесиздер. Бул мисалы үчүн сотко кайрылса болот, ошондой эле ар кандай мыйзамдуу жол менен акцияларды уюштурса болот. Рахмат. Чоң рахмат оюңуздар үчүн. Негизи ошо адам укуктары жана эркиндиктер деген баалуулукка жетиш үчүн кайсы жол эффективдүү дегенди талкуулоо жүргүзүңөр. Баш ийбөөчүлүк жолубу же мыйзамдуу жолбу? Кайсынысында дагы биз эффективдүү коргой алабыз? Мисалы үчүн ырастоочу тарап айтып жатат, биз убакыт жагынан жеңип атабыз. Ал эми ошол эле убакыт жагынан жеңебиз деп атып, биз деген өлкөбүздү дестабилизацияга же болбосо анархияга туура эмес үлгү жаратып алабызбы деген баалуулуктар арасында талкуулоду. Бирок тема дагы да ачык, мындай дагы да көп мындай ачылыш үчүн силер негизги жарандык баш ийбөчүлүктөрдүн негизги себептери эмнеден келип чыгат, эмне үчүн адамдар жарандык баш ийбөчүлүккө барат, ошону талкууласаңар болмок да. Ошо себептерин аныктап чыксаңыздар болмок эки тарап тең. Андан сырткары адам укуктарын бузуп жаткан негизги акторлор кимдер? Мамлекет тарабынан бузулабы, коомчулук тарабынан бузулабы, ошону дагы аныктап чыгып алсаңыздар болмок. Ошондо дагы тема көбүрөөк ачылмак деген ойдомун. Оюнуңуздарга ыраазычылык. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Күн сайын, жума сайын биздин активдүү дебатчылар коомдун ар кандай көйгөйлөрүн талкууга алып келишет. Анда эмесе кийинки эфирден жолугушкача сак саламатта туруңуздар.